Түстүр. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ички иштер министрликтин Бүгүн кезектеги Ысык көл түбүнөн торлорду чыгаруу рейдтик иш-чарасына Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик милициясынын кызматкерлери кезектеги рейдке чыгышты. Бул Ысык көл айыл аймагында турабыз. Азыркы учурда 3 моторлуу кайык жана ошондой эле кошумча техникалар дагы тартылган. Браконьерликке каршы туруу максатында Атчандагы кызматкерлер бүгүн көл жээгиндеги ушу браконьерликке каршы иш-аракеттерди алып барышат. Адамдар жана жете албаган жерлерге ат менен дагы ушундай уюштурганбыз. Кону патруль кылып азыркы учурда Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн тарабынан 26 кызматкер, андан сырткары туристтик экологиялык взводдун кызматкерлери 18 кызматкерлер болуп биргеликте иш алып барып атабыз. Аталган аймак браконьерлер көп тор салган жерлердин бири катары белгиленет. Кызматкерлер моторлуу кайыктар менен көлгө чыгып, көл түбүнө ташталган торлорду издөө жана чыгаруу иштерин башташты. Биз азыр көлдүн тереңдиги 60 метр тереңдиктеги көл үстүндө турабыз. Ысык көл аймагы бул азыркы учурда туристтик экологиялык милициясы көл астына дагы торлорду чыгаруу максатында керектүү жабдууларды түшүрүштү. Азыркы учурда көл астынан көпчүлүгү буга чейинки көптөгөн жылдар мурун салынган торлорду чыгаруу иштери башталды. Аба ырайы бүгүн бүркөлүп турат. Көл үстүндө толкундар дагы башталды. Бирок ошого карабастан көл астындагы торлорду чыгаруу иштери токтоосуз жүргүзүлүүдө. Көптөгөн жылдар мурун салынган торлорду чыгаруу иштери күн сайын жүргүзүлүүдө. Синтетикалык торлор Ысык көлдүн экологиясына олуттуу зыян алып келет. Көл түбүндө көп жылдар бою чирибей жаткан торлорго балыктар, сейрек кездешкен суу жаныбарлары жана канаттуулар илинип өлөт. Рейдке 60тан ашуун кызматкер катышып, көл жээгинде дагы көзөмөл иштери күчөтүлдү. Мунусун тартат. Салмагы жок дегенде 20 килограмм тегерегинде. 4 саатка созулган көл астынан синтетикалык торлорду чыгаруу иш-аракеттеринде мына азыр силерге көрсөтүп берейин. Салмагы 50 килограммга чейинки ушундай груздар дагы табылат экен. Бул кайынча убакыт мурун салынган деп атасыңар? Бул деген кеминде жок дегенде эле бир 10 жылдын тегереги да. Уже мүшөк өзүнүн несин чирip бараткан экен да, уже суунун астында жатып, уже чирip бараткан кез экен. Аба ырайынын бузулушуна карабастан көл астынан тор издөө иштери улантылды. Жыл башынан бери Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясы тарабынан 62 000 метр тор чыгарылган. Ал эми тор салып балык кармайм деген браконьерлерге жаза дагы күчөтүлгөн. Катаал чара күтүлөт. 3 суткадан 7 суткага чейин камалат. Ана соттун чечими негизинде атайын санкциялар берилип, 2 ай 3 ай камакка алынат. Толкун болгон күндөрү суунун астынан жылат экен торлор. Ошонун негизинде күнкүсү күндө эле чыга берет экен торлор. Ысык көлдүн экологиясына коркунуч жараткан мыйзамсыз торлорго каршы күрөш токтобойт. Милиция кызматкерлери көлдүн табиятын сактоо жалпы коомдун милдети экенин эскертишүүдө. Ысык көл табияттын гана эмес, келечек муундардын дагы байлыгы. Ошондуктан Ысык көлдүн тазалыгы менен экологиялык коопсуздугун сактоо бүгүнкү күндүн башкы маселелеринин бири. Салтанат Сарыкеева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары, Түп районунан.